Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Биз бүгүн сиздерге ChatGPT сабакка даярданууда кантип ажырагыс жардамчы боло ала тууралуу көрсөтөбүз. Сиздер бир нече мүнөттүн ичинде сабактын планын түзүп, тапшырмаларды иштеп чыгып, ал тургай көрнөк материал үчүн сүрөттөрдү да жарата аларыңызды билесиздер. Алгач ChatGPT'ни ачып көрөлү. Келгиле, эң түйшүктүү иштердин бири сабактын планын түзүүдөн баштайлы. Мисалы, сиздерге 7-класстын Кыргызстан тарыхынын Улуу Жибек жолу темасына сабак даярдоо керек дейли. Сааттап маалымат издеп отургандын ордуна жөн гана нейро тармактан план түзүп берүүсүн сурасак болот. Чаттын ушул ортосунда же ылдый жагында жазуучу талаа бар. Кийинки суроону жазып көрөлү. 7-класстын тарых сабагы үчүн сабак планын түзүп бер. Тема Кыргызстан тарыхындагы Улуу Жибек жолу, планда максат, милдеттер, сабак этаптары жана үй тапшырмасы болсун. Ушул суроо талапты жазгандан соң биз Enter кнопкасын же болбосо кара мындай ичинде жебе тартылган кнопканы басабыз. Көрүп тургандай, нейро тармак заматта толук пландын долбоорун түзүп берди. Сиз аны өзүңүздүн муктаждыгыңызга жараша өзгөртүп, пункттарды кошуп же алып сала аласыз. Бул убакытты жана күчтү бир топ үнөмдөйт. Мына көрүп турганыңыздай сабактын этаптары мүнөттөп да түзүлүп берилген, ошондой эле үй тапшырмасы да коштолгон. ChatGPT менен сиз маек куруп, андан ары жакшыртып же бир нерселерин өзгөртүп кошуу боюнча дагы ушул чатты улантсаңыз болот. Эми тапшырмаларга жана тесттерге өтөлү. Көбүнчө бизге билимди текшерүү үчүн жаңы идеялар керек болот. Нейро тармактан мындай деп сурайлы. 7-класска арналган Улуу Жибек жолу темасы боюнча 5 тесттик суроо түзүп бер. Ар бир суроого жооп варианттарын кош. Мына кайта эле ушул кнопканы же Enterди басабыз дагы. Мына бир заматтын ичинде даяр тест чыкты. Ошондой эле сиз ачык түрдөгү тапшырмаларды же чыгармачыл тапшырмаларды да сурасаңыз болот. Мына сиз көрүп турганыңыздай 5 суроо даяр болду. Ар бир суроонун 4төн варианты жана туура вариантын сизге сунуштап берди. Кийинки мисалга өтөлү. Дагы бир суроо талап жазалы. 7-класстын окуучулары үчүн Улуу Жибек жолу темасына чыгармачыл тапшырма ойлоп тап. Чыгармачыл тапшырма мен Улуу Жибек жолунун соодагеримин деген сыяктуу мынакей сонун идеяны бизге сунуштады. Көрүп турганыңыздай, окуучулар үчүн жаңы жана кызыктуу тапшырмалар бат эле алса болот. Нейро тармактар ошондой эле интерактивдүү тапшырмаларды түзүүгө да жардам берет. Көрүп турганыңыздай, сонун суроолор берилди. Сиз көрүп турганыңыздай, бул жерде азыр үнөм бүттү деген маалымат келди. Тилекке каршы ChatGPT акча төлөөнү талап кылат. Себеби мүмкүнчүлүгү көп болгон кезде. Эгерде сиз мүмкүнчүлүгүңүз болбосо, бекер версиясын колдонсоңуз болот. Бирок ушундай учурларда кандайдыр бир мөөнөттөн кийин чек коюлуп калат. Ошондуктан сиз жаңы чатты баштасаңыз болот. Мисалы, биз азыр суроолорду берип бүткөндөн кийин төлөнүүчү версиясына өтүңүз деп сунуштап жатат. Бирок биз бул жерден мисалы жаңы чатты ачабыз. Ал үчүн ChatGPT'нин сол жагында мына калем менен кагаздын сүрөтү тартылган иконка бар, жаңы чат деген. Мына ушуну басасыз. Ушуну басасыз дагы, кайта эле ушул жерге дагы жаңы суроону көрөлү. Мисалы, бул суроону биз жана бергенбиз. Азыр эми дагы жаңы бир кызыктуу кылыш үчүн
ачык сабак үчүн ролдуу оюн сценарийин ойлоп таап, анда окуучулар өздөрүн улуу жибек жолу менен саякаттап жүргөн соодагерлер катары көрсөтүшсүн. Кайта ушул талапты, суроо талапты жөнөттүк. Бул сабакты кызыктуу жана жандуу кылуунун сонун жолу нейротармактар дебат, квест, мээ чабуул жана башка көптөгөн иш-чаралардын идеяларын түзө алат. Мына сиз көрүп турганыңыздай биздин суроо талапка ушундай жооп берди. Киришүү мүнөт боюнча ролдорду, ошондой эле алардын тапшырмаларын ар бирөөнү сүрөттөп жазып берди. Оюндун жүрүшү, мисалы сценарий, мына баскычтар баардыгы сонун болуп жазылып берилди. Мына ошондой эле эгер кааласаң, мен сага карталар, товарлар жана бааларды колдонуу менен интерактивдүү стол оюнунун формасын, сценарийин да түзүп бере алам деп ушундай сунушундагы жаңы идеяны бизге сунуштап жатат. Биз өзүбүздүн дагы идеяларыбызды же оңдой турган жерлери болсо, ката кеткен жерлери болсо тууралап, маекти улантсак болот. Эми сабактар көрүнөк материалдар менен коштолгондо да кыйла кызыктуу болот. Нейротармак сиздин сурооңуз боюнча сүрөттөрдү да жарата алат. Мисалы, кыргыз улуттук салттары жөнүндө сабак үчүн иллюстрация керек дейли. Андай учурда биз төмөндөгүдөй мисал катары бир суроо берип көрөлү. Боз үйдө дасторкон даярдап жаткан кыргыз үй бүлөсүнүн сүрөтүн түз. Ушул суроону жөнөттүк. Сүрөт даяр болуу үчүн биз бир аз күтө турушубуз керек, себеби сүрөт жаратуу кыйла көп убакытты талап кылат. Мына көрүп турганыңыздай бул жерде сүрөттүн даяр болуп жатканын көрсөтүп жатат. Даяр болгучакты биз башка чатты ачып, башка суроолорду дагы берип, башка иштерди кыла берсек болот. Мына сүрөт да даяр болду. Бул сүрөттү жүктөп презентацияларга кошсоңуз болот. Ал үчүн мышканы сүрөттүн жанына алып келсеңиз, мына бул жерде скачать деген иконканы көрөсүз дагы. Ушул иконканы бассаңыз, сүрөт жүктөлүүчү папкаңызга жүктөлөт дагы. Андан ары Word документине же болбосо презентацияга кошуп сабагыңызга колдонсоңуз болот. Айта кетчү нерсе, ChatGPT нейротармагынан тышкары башка дагы нейротармактар абдан көп. Мисалы, ошого окшош эле Google'дан Gemini деген нейротармак бар. Мына интерфейси боюнча окшошуп кетет. Төмөндө суроо талапты жазуучу талаа бар. Ошондой эле үн коштоо менен дагы сиз мисалы микрофон менен же болбосо диктофонго жазгандай суроо талабыңызды да айтып жөнөтсөңүз болот. Ошондой эле плюс кнопкасын басып, бул жерден сиз кандайдыр бир документти, файлдарды кошуп, ошол документтерди анализдеп, ошол боюнча мазмунун түшүнүп, ошого багытталган кандайдыр бир тапшырмаларды дагы суроо талап кылып жөнөтсөңүз болот. Ошондой эле Claude деген дагы өзүнчө нейротармак бар. Буну көбүнчөсүн европалыктар колдонот. Мунун жакшы бир сапаты коопсуздукту кепилдик кылып бере алат, себеби биз нейротармактар менен ар кандай маалыматты жүктөп жатканда биз коопсуздук боюнча дагы көңүл бурушубуз керек, себеби биз жөнөтүп жаткан маалыматтар тармак боюнча башка жерлерге кетип калбасын деген мындай мүмкүнчүлүктү чектөө боюнча ушу Claude нейротармагы бул боюнча бизге кепилдик бере алат. Ошентип биз нейротармактар күнүмдүк ишиңизде кантип жардамчы боло алары менен тааныштык. Алар мугалимди алмаштырбайт, бирок эң маанилүүсүнө окуучулар менен түз баарлашууга убакыт бошотот. Бул инструменттерди креативдүү жана эффективдүү сабактарды жаратуу үчүн пайдалансаңыз болот. Эсиңизде болсун, канчалык так жана толук суроо берсеңиз, жыйынтык ошончолук жакшы болот. Мына биз бүгүн көптөгөн мисалдарды көрдүк. Сабактарды
планын түзүүдөн баштап суроолорду кызыктуу интерактивдүү сабак түзүүдөн жана сүрөттүү жаратуу боюнча дагы мисалдарды карай кеттик. Өзүңүз сынап көрүңүз. Ишенем, нейро тармактар сиздер үчүн окутууда жаңы горизонтторду ачат. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.